Сегодня образование не имеет границ, и мы должны перенимать ту самое лучшее достижение для формирования, для развития самого эффективного, качественного человеческого капитала. Сегодня мы собрались здесь, на берегу нашего священного озера, но такие мероприятия проводились в том числе при активном участии, при поддержке Антона Львовича, Сергея Ивановича, наших коллег в таком составе и в России, и в Кыргызстане многие годы. Все предыдущие годы, все это не прерывалось, все это, в том числе при активном участии наших лекторов кыргызских вузов, российских коллег. Но мне думается, что последние годы все наше двустороннее сотрудничество – это не сколько такая форма, больше уже уделяется внимание содержанию. Университет у нас 12 факультетов, начиная с прикладной математики, инженерии и до ветеринарной. Поэтому всю продукцию поставки привезти сюда наши сотрудники, которые непосредственно занимаются, которые ввели свои новшества, инновации, они вам сейчас расскажут. Начните с самого интересного. У нас есть специальная лаборатория, где выращивается 2500 перепелок, и наши студенты специально разработали корм для того, чтобы они могли вырастить, например, в течение 40 дней. Кроме этого, у нас есть еще сельскохозяйственный факультет. Самое интересное про фисташки. Расскажите про введение особого сорта фисташки. Желобасского губернатора звонила. Да. Может рассказать. В Кыргызстане есть на 46 гектаров фисташки, которые наши сотрудники, они сами собирали. Попробовать? Конечно, А где у вас плантации находятся? Они ходили по полям, по горам, они собирали. Они отбирали сорта. Какие сорта у нас есть? Какие сорта существуют для разных тортов, для выпечки, оказывается. Надо срочно договор составлять. Да, потому что мы самые лучшие. Выглядит они хорошо. Иранские, турецкие же ценятся, а вот у нас выведены крупные сорта, и которые при созревании они уже открыты становятся, потому что не все сорта открываются. Да. Вкусно? Мы у вас все фисташки съедим. Не, ешьте. Потом на яйца переключимся. Да. А на обед вам яйца приготовить. Спасибо. Можно Есть это стартапы студентов. Бул жерде азыр мугалимдер, окумуштуулар, жогорку окуу жайлар өзү менен ийгиликтүү окуу жайлар менен баарлашып, келишим түзүп, аны турмушка иш жүзүндө ашырууда бул баарлашуу чоң мүмкүнчүлүктү түзүп атат. Анын ичинде мына биздин алдыңкы окуу жайлардын бири Кыргыз Республикасына Кыргыз Түркманас университети. Биз мындай окуу жайлар менен мактанабыз, сыймыктанабыз. Анткени биз ушул жерде окуган балдарыбыз эмгек
өлкөлүк рыногунда өтө ийгиликтүү орундарын табаларына ишенебиз. Бүгін Ысыкөл жергесінде эл аралык бул кыргыз орус билим жаатындагы ошо инновациялык ярмарка болуп өтүп жатат. Бул ярмаркага ошо даярдык ошол 2 айдан бери башталган. Бүгүнкү күндө мына ошол уюштуруунун эмес иш жүзүнө ашып, Ысыкөл биздин ыйык көлүбүздүн ошо жээгинде 70тен ашык университет 2 өлкөдөн катышып отурат. Андан тышкары биякта профессионалдык лицейлер бар, мектептер бар, башка окуу жайлар келип бүгүнкү күндө өзүнүн ошол билим берүү жаатында, инновациялык жаатында өзүнүн жетишкендиктерин көрсөтүп жатат. Бул ярмаркага биздин Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Ярмарканы ачып берди. Андан тышкары эле ошол Россия Федерациясынын билим берүү министрлигинин орун басарлары катышып жатат. Ошондой эле Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчиси катышты. Жана ошондой эле биздин Кыргыз Республикасынын билим берүү министри Догдургүл Шаршени өзү катышып жатат. Ушунчалык жогорку деңгээлде маанилүү бир окуу жылдын башталышынын алдындагы бир ярмарка болуп жатат. Ал эми боло турган болсо, ушул Кыргызстандагы алдыңкы университеттеринин бири катары ушу Манас университети дагы чакырылган бул ярмаркага, өзүнүн дагы даярдыгын көрсөтүп, бүгүнкү күндө мына бул жерде студенттерден стартапынан баштап, андан тышкары илимий китептер, биякта педагогикалык жаатында алар да көрсөтүлүп жатат. Кийин ушул ветеринария факультетинин жана ошондой эле айыл чарба факультетинин өзүнүн продукцияларын бияка көрсөтүп, элдерди таң калтырды. Өзгөчө ушу бияка катышуучулардын, даже россиялык ушу коноктордун көңүлүн бурган биздин ушу бөдөнөлөр болду жана мистелер болду.